Котманду таң ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп, амандашып жатканыбызга терең кубанычтабыз. Албетте, мана экиге бөлүнүп өткөн. Берүүчү жана алуучу болуп, биз берүүчүлөрдүн катарына кирип, бүгүнкү манаңыздарга салым кошкон даяр турабыз дейли. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө карата баарыбыз элибизде иш күнү токтоп жаткан үчүн анткени баарыбыз эс алуудабыз. Ага карабай биз келип сиздердин манаңыздарды көтөрүү үчүн бүгүнкү эфирибизди чыга алышын сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн өзгөчө студияда аябай кызыктуу, сыйлуу десек болот, коногубуз бар, тааныштырганга даярбыз. Бүгүн Аламүдүн районуна караштуу Перегородный айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт мырза. Ассаламу алейкум, Шарымбеков Бакыт мырза, кандайсыз? Саламатчылык. Биринчиден урматтуу кыргыз эли менен учурашып алсак, келиңиз. Ушул улуу Рамазан айы менен куттуктап, кармаган орозоңуздар кабыл болсун деп кетким келет. Ушул биз эми айыл шаарыбызда, өлкөбүздө тынччылык болсо, өнүгүү болот дегендей. Ушул бардыгы менен саламатсыздарбы? Жаман рахмат. Ушул убактыңызды бөлүп келип бергениңизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин кармаган орозоңуз кабыл болсун, Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан деги эле биз жалпы бул адамдардын бизге студияга келген коноктордун баары эле таңы кандай атарын билип калдык да бизчи. Анан сиз айыл башчы катары, айыл өкмөт, сиздин таңыңыз деги кандай башталат? Аябай мен үчүн кызык болот. Биздин таңыбыз эми башка элдикиндей эле ушул эртең менен эрте турабыз, жуунуп тазаланып алып, жумушка кечикпегенге аракет кылып жумушка барабыз. Биздин жумуш аябай кызыктуу. Эртең менен жумушка барсаң уже эл күтүп алат. Мындай ар кандай талаптар менен келишет. Анын баарын аткарып бергенге аракет кылабыз. Ушундай биздики. Анан негизи элдин көйгөйүн чечүү бул нерсе, элди кызмат кылуу, элдин бүт көйгөйлөрүн мойнуна алуу бул өтө оор маселе да негизи адам үчүн. Анан ошол маселени чечүүгө адам сиз энергияны каяктан алып жумшайсыз? Ошол энергия каяктан келет сизге? Эми энергияны ушундай элдер менен сүйлөшкөндө кээде бирөөнүн энергиясын аласың, жакшы тарабын, үйдөн жакшы энергия аласың. Жасаган жумуштарын көрүп, ал нерседен да энергия аласың да. Энергия алчу нерсе көп. Түшүнүктүү. Анан ошол жумушуңузга кайтып келе турган болсок, негизи Пригородный аймагында жасалып жаткан иштер аябай жылытаарлык да. Анан ушул кандай нукта өнүгүп жаткан учур азыр? Эми бул өнүгүү деген адамдын бир керектөөсүн камсыздоо экен да. Биздин айыл аймакта дагы өнүгүү тарабында аябай жакшы көп иштер жасалып келатат. Аны айтып кетсек, эми баягы адамга биринчи талап болгон бул таза суу маселеси экен. Таза суунун эми былтыркы жылы ушул 100% камсыз кылдык десек жаңылышпайм. Андан сырткары бул жанагы жолдорду жасоо, мектептерди куруу, эски имараттарды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жашылдандыруу, жарыктандыруу деген маселелер аябай буга чейин оор болуп келген. Бирок Кудай буйруса, анын баарын четинен аткарып келатабыз. Биздин ушу мен деле бул Пригород айыл аймагына 2019-жылы шайланып келген. Ошол 2019-жылдан баштап иштеп келатабыз. Ошондон бери мына жылына ар бир айылга 1 километрден асфальт төшөө деген программаларыбыз бар болчу. Ошону жылына 1 айылга төшөп келатканбыз. Эми мына быйылкы жылдан баштап бул кичине программабызды да чоңойттук десек болот. Быйылкы жылы ушул 8 көчөнү киргизип атабыз. Бул дагы эми жанагы бюджетибиздин көбөйгөнүнө байланыштуу. Ошонун акырында мына жакшы проектлерибиз бар. Эми биздики айыл аймакта эмне көбүнчө долбоорлор менен иш алып барабыз да. Өзүбүздүн бюджет аз болгондугуна байланыштуу чет жактан ушу инвестиция таап келип, мектептерди куруп, бала бакчалардын имараттарын оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп, жолдорду асфальттоого дагы жалаң ушу колдон келишинче бюджетке мындай күч келбесин деп сырттан
алып келебиз да. Ошонун үстүндө көп иш алып келатам мен. Түшүнүктүү. Жана долбоорлор деп калбадыңызбы? Анан бир топ социалдык долбоорлор менен иш алып барасыздар. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Азыр ушул акыркы жылдары биз эми пригородный аймагы бул Бишкек шаарына чектеш айыл аймактардын бири. Ошонун ичинен бизде ички миграция өтө чоң да. Ошонун себебинен мектеп маселелери аябай орчундуу болчу. Азыр мурдагы жылы ушул Озерный айылына бир жаңы мектеп куруп ачып бердик, 375 орундук. Быйыл пригородный айылына 500 орундук жаңы мектеп, заманбап мектеп ушу курулуу иштери бүтүп, аяктап, быйылкы жаңы окуу жылына ачып берүүгө даярданып атабыз да. Ошондой эле жанагындай ФАПтарды, медициналык жана ГСФларды курганга проектлерди, долбоорлорду жазып, фонддорго кайрылуу жасаганбыз. Бир айылыбызга жаңы ФАП түштү. Андан сырткары быйылкы жылы ГСФны курууну пландап киргизгенбиз. Азыр келишимдерге кол коюлуп, быйыл ушу курулуу иштери жакынкы арада башталган атат да. Андан сырткары райондук фонддор менен, облустук фонддор менен иш алып барабыз. Араб фонддору менен кайрылууларды, долбоорлорду жазып өткөрүп, бир топ ушу социалдык объектилерди куруу боюнча программабызга ушу 5 жылдык программабызга киргизгенбиз да. Анын үстүндө азыр иш жүргүзүп атат. Жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы үйлөрдү куруу боюнча мурдагы жылы ушул 14 үй курулуп, Катар фондунун жардамы менен. Анан ушу бердик да. Азыр ушул 14 үй бүлө жашап атат. Азыр андан сырткары ушул 200 үй бүлөгө жерди даярдап, анан проектти ушул долбоорлордун баарын даярдап, фонддор менен да иш жүргүзүп, жакшы жыйынтыктар болуп келатат. Кудай буйруса, пландарыбыз бар ушул 200 үй бүлөгө аз камсыз болгон жанагындай жетим жесирлерге үй менен камсыз кылабыз дейинчи. Эң сонун. Демек, ишиңиздер күндөн күнгө жакшы болуп, буйруса ийгиликтер жаралууда. Анан жанагы азыркы учурда негизи көйгөз мамлекетибизде жерлери да негизи көчөлөрүбүз десек болот, жол. Анан ушул асфальт тууралуу айтып берсеңиз, ошол тууралуу кандай иштер жүрүп атат жолдоңдоо боюнча? Жолдоңдоо боюнча эми биздин айылда жылына жана айтып кеткендей 1 километрден деп киргизгенбиз. Колдон келишинче биринчиден приоритеттүү болгон бул биздин центральный көчөлөрүбүз. Андан сырткары мектепке бара турган көчөлөр, бала бакчага, больницаларга бара турган көчөлөр приоритеттүү болчу. Ошолордун баардыгын асфальттап бүтүрдүк 2 жылдын ичинде. Эми быйылдан баштап ички көчөлөрдү киргиздик да, асфальттоо иштерин. Андан сырткары эми могу шагыл төшөп, оңдоп түзөө иштери жылына эле биздин социалдык экономикалык планга кирет. Аны жасап келатабыз. Эми айылда баш аягы биригип 95 көчөбүз бар. Биздин өзүбүздүн ички көчөлөр. Ошолордун четинен оңдоп түзөө иштерин жасап келатабыз да. Анан 95 көчө деп калдыңыз. Негизи айыл аймакта канча айыл жана канча коңуш бар жалпысынан? Пригород айыл аймагы бул чоң айылдарыбыз 4 айылыбыз бар. Анан 5 жаңы конушубуз бар да. Жалпы калктын саны бул 12 000 киши жашайт. Ал эми ушул айылдардын, ушул коңуштардын социалдык тармактагы маселелерин чечүү боюнча кандай иштери жүрүп атат? Эми биринчиден жана айтып кеткендей эле ушул жол маселелери, анан жаңы конуштар болгондугуна байланыштуу баягы бала бакча керек, мектеп керек, ГСФ керек дегенде ошонун үстүндө долбоорлор өткөрүлүп, сүйлөшүүлөр жүрүп, кээ бирки айылдарда уже иштер жасалып башталды да, куруу иштери. Анан эң негизгиси жана айтып кетким келет, суу маселеси болуп атпайбы? Биз ушу былтыр фонддордун жардамы менен баардыгы биригип 17,5 километр чакырым таза суунун түтүктөрүн төшөп, таза суу менен камсыз кылдык да. Андан сырткары өзүбүздүн күчүбүз менен
бир айылга жана скважиналарды каздырып, экинчи айылга уже жаңы былтыр баштадык, экинчи скважинабызды өзүбүздүн күчүбүз менен казып иштетип атабыз, ишке бергенге даярданып атабыз да. Бул эми скважиналардын бардыгы Советтер Союзунда казылган, андан кийин каралбай кетип, уже мощностьтар азая баштаган да. Эми Кудай буйруса, жылына мунун бардыгын жаңылайлы деген пландарыбыз дагы бар. Сон. Анан негизи мекенибиздин келечек жаштар дейт да. Жаштар негизи башатында эле мектепте жакшы окуш керек. Аларга жакшы бир мектеп окууларын дегеле шарттарын жакшы түзүп бериш керек. Анан айыл аймакта ошол канча мектеп ишке берилип, канча мектеп бүтүп, ушул тармактан айтып берсеңиз. Биздин айылда азыркы учурда ушул 3 мектеп бар болчу. Андан сырткары 2 жаңы мектеп курулуп, бирөө бүтүп, бирөөсүн эми быйыл ишке берген жатабыз. Бардыгы бир 5 мектеп болот айыл аймак боюнча. Анан эми бул жана ички миграцияга байланыштуу деп кетпедим. Ар бир айылыбызда мектептер эми башында 250-190 орундук мектептер болгон, бирок ага карабай жана миграцияга байланыштуу 2,5 миң окуучуга жакын окуучу да. 400 миң. Эми азыр жаңы мектептер курулуп, кичине шарттар оңолуп, билим бергенге дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ушундай учурдан пайдаланып айтып кетиш керек, биздин ушул аймактагы иштеген мугалимдерге 400 миң 200 орундук жерде 2,5 миң окуучуну окутуп, ушулардын баарын чыдап келгендерине таазим этишибиз керек, рахмат айтышыбыз керек. Бирок алардын шарттарын оңдоп бергенге биз азыркы учурда аракеттерди жүргүзүп атабыз. Дагы башка айылдарга мектептерди салууга пландарыбыз бар да. Сонан кайсыл айылдарга мектептер түштү? Анан кайсы айылдарга пландарыңызды айтып берсеңиз. Озерный айылына 375 орундук мектебибиз түштү. Анан Пригород айылына 500 орундук мектеп азыр курулуу иштери аякталып жатат да. Анан ушул Достук деген айылыбыз бар, 1000ден ашык түтүн. Ушул жерге бир мектеп, анан бала бакча куруу боюнча жердин аянтында бөлүп даярдаганбыз. Ушу долбоор проектлери да бардыгы даяр болду. Азыр ушул сүйлөшүүлөрдүн үстүнө жүрүп атат. Фонд менен да сүйлөшүп, буюрса оң жагынан чечилип келатат деп. Анан жанагы өзүңүз башында айтып кеттиңиз, ички миграциялар көчүп келгендер көп болду депчи. Анан ушул маселенин айынан бала бакча мектептен сырткары ооруканаларга, ушуларга кандай басым жасалууда азыр? Ооруканаларга эми биз акыркы эле бул болгон окуя боюнча айтсак, 2020-жылында пандемия болду дүйнө жүзү боюнча. Ошол убакта биз көрдүк шарттарын колдон келишинче ушул жергиликтүү спонсорлордун жардамы менен ушул оңдоо түзөө иштерин, бюджеттен керектүү жандай препараттарды алып бергенге аракет кылдык. Эми шарттарын түзүп бергенге аракет кылдык. Демөөрчүлөр таап, мындай мындан ары дагы жаңы имараттарды курганга иштер жүрүп атат. Жана айтып кетпедим, ФАП, Степной айылына бир ФАП курулду. Азыр Озерный айылына 350 чарчы болгон 16 кабинет түзө турган жаңы ГСФ курулуу иштери башталган жатат. Ушул жакынкы арада келаткан жумаларда башталып калат буюрса. Ошондой эле ар бир айылга эми имараттарын оңдоого, эгер оңдоого болбосо жаңы имарат салганга аракет кылабыз. Бизде СМС билдирүү бар экен, окуп коелу. Саламатсыздарбы, Кутман таң. Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей, бакыт эл багар, журт караар жигит болупсуң. Кудайым өмүрүңдү берсин, Токтогулдан Нурия эжең деп жазган экен. Рахмат, Нурия эже. Сонан негизи андан сырткары инвестиция боюнча сүйлөшө турган болсок, Садыр Жапаров президент айткан, инвестиция тартууда дегеле жергиликтүү бийликтин дагы аракети зарыл деп. Анан ушул инвестиция тартуу боюнча, жаңы иштерди куруу боюнча сиздерде кандай иштер жүрүүдө негизи? Эми азыркы учурда бул аябай биз инвестиция тартуу боюнча
башынан эле чоң жумуштарды жасап келатабыз да. Айтып кетсем эми айыл аймактарда кадрдын аздыгына, анан ушул долбоорлор менен иштеген кызматкерлердин жоктугуна байланыштуу көп жумуштар каралбай кетиптир да. Эми азыр биз ушул өзүбүздүн аппаратта кызматкерлер менен туура долбоор түзүп, кайсыл жакка кантип кайрылуу боюнча дагы бир топ аракеттерди кылып, эми мына бир жакшы нукка түштүк да. Бир топ былтыркы жылыбыздын убактысы көбүнчө ушу долбоорлорду даярдаганга кетти да. Ушу план койгонбуз, биринчи проекттерибиздин баарын даярдап алып, анан ошо менен бир катарга коюп, убакыты менен катары менен иш алып барсак депчи. Азыр биздин айыл аймакта шаарга жакын болгондугуна байланыштуу мына жакшы ишканалар курулуп баштады. Алардын эми биз башынан баштап эле ишканаларды колдоп келатабыз. Жанагы бизнес бул биздин аймактын эмес, бул өлкөнүн мындай немеси болуп атпайбы? Основной түшө турган источник да, доходдун эң башкы түшө турган ушул бизнес болуп атат. Ошондуктан биз дагы жеке ишкерлерди ар дайым колдоп келебиз. Эми Кыргызстан өзү эчтеке чыгарбайт экен. Бирок эми биздин основной доходубуз ушул налог болгондон кийин жеке ишкерлерди колдоп, ошолорго шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек. Бир топ жакшы чоң ишканалар азыр мына иштеп келгенден бери айта кетсем эми биздин бюджетибиз да бир топ чоңойду да. Ушул 3-4 эсеге чоңойттук бюджетибизди 2019 жылдан бери. Анын баардыгы ушул талыкпай аппарат менен чогуу айыл аймакта жана тактоо иштерин жүргүзүп, тактоо иштери бүткөндөн кийин ал ишкерлер кайсыл жакка өзүнүн налогторун төлөйт, анын баарын кайра өзүбүзгө кайтарып, ошонун негизинде жакшы бир иш чара жүрдү. Бул иш чара бирок токтогон жок. Быйыл дагы аябай күчөтүп атабыз. Бир иш кылайын десең баардыгы келип туруп бир финансылык жакка такалат экен да. Ошон үчүн биринчиден мен ойлойм, бюджетибизди жакшылап көбөйтүп алсак, ошону бир жакшы бир деңгээлге чыгарып алсак, анан алдыга койгон элдер да талап кылып аткан маселелерди чечкенге бизге да мүмкүнчүлүк болот да. Сон. Анан деги эле алдыда кандай пландарыңыз бар? Ушул айыл округ боюнча кандай пландар ишке ашат дейли? Алдыда эми мына азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бир жарлыгы бар. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ошолорго жардам берүү деп соц контракттар чыккан да. Былтырдан баштап мына бир проект башталды, 100 000 сомдон берилет да. Жанагындай кыйналган үй бүлө көмөк пособие алып жүргөн үй бүлөлөргөчү. Анан биз былтыр ушул 7 үй бүлөгө жардам берип турбуз. 100 000 сомдон алып. Ошонун ичинен биз өзүбүз да быйыл анализ кылдык. 7 үй бүлөнүн ичинен 7 тең аябай эффективдүү иштеди да. Мисалы айтып кетсем, бир эжебиз ушул 23 эчки алды. Быйыл уже 62 башкы болуптур. Андан башкасы бир эжебиз ушул породистый койлордон 4 алган. Аны сатып быйыл 2 баш жылкы кылып, өзүнүн шартын оңдоп келатат да. Анан быйылкы жылкы да биз ушул 12 кишиге пландаштырып атабыз, 12 кишиге берилет деп. Ушундай жумуштарды биз эми өзүбүз дагы айыл өкмөтү өзүбүздүн бюджет тараптан дагы иш алып барсакпы деген ойлор бар да. Анан эми бюджетти туура колдонууда биз өзүбүз да план койгонбуз. Муниципалдык жанагындай базарларды ачып, магазиндерди ачып, аны кайра элдерге берип, ижарага беребиз. Эми ошого кеткен сарпталган акчанын баардыгы кайра ижаранын эсебинен кайра толукталып бюджетке келет деген максатта ушундай пландарды коюп атабыз. Эми алдыда пландарыбыз өтө чоң. Кудай буйруса ушул аймагыбызды өнүктүрүп, республикадагы алдыңкы аймактар кылганга ниетибиз бар. Кудайым Алла таалам
буюрса ошол ниетибизге жетебиз деген ойлорубуз бар. Айтканыңыз келсин, бизде SMS билдирип бар экен, окуп коелу. Бакыт инем, ишиңе ийгилик каалайм, көп жакшы иштерди кылып келдиң элге, айылга. Уланта бер. Жакшыны көргүсү келген, ишиңдеги ийгиликтерди да көрөт деп Эрмек Бакасов мырза жазган экен. Рахмат, Эрмек байке, рахмат. Анан биз негизи убакыттагы зымыраган куш экен. Убакытта билинбей аягына чыгып баратат. Сизге бир эркин микрофон берели. Элибизге каалоо тилектериңиз болсо айта алсаңыз болот. Учурдан пайдаланып эми ушу кыргыз элибизге бардыгына ушул ачык асман каалайм, тынччылык каалайм, молчулук каалайм. Ушул жылыбыз жакшы, ийгиликтүү жылдардан болсун, молчулуктун жылынан болсун. Ушул жакшылыктарда, ийгиликтерди эле коштоп жүрсүн кыргыз элим. Сиздерге чоң рахмат, ушу бизди да чакырып. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анан элибиздин, жерибиздин сыймыгы болуп, ар дайым кызматыңызды кылып жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат сизге. Сизге чоң рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Ардактуу көрүүчүлөр, мынакей ушундай маектен соң эфирибизди алай улантабыз. Сиздерден кийин кызыктуу бир сюжетке берели, андан соң эфирибизди улантабыз.